Көпчүлүк ата-энелердин туура эмес күтүүлөрү кандай? Мисалы үчүн, көпчүлүк апалар менин айтканымды балам кылыш керек. Ар кандай окуя болбосун, ар кандай кырдаа болбосун, эмне болгон күндө дагы бала болгондон кийин ата-эненин айтканын угуш керек. Кандай учурда дагы ата-эне чечим чыгарат, бала анын сызган сызыгынан чыкпаш керек. Бала маанайы жок болобу, маанайы бар болобу, апанын буйругу менен жашаш керек, апанын айтканын, ата-эненин айтканын угуш керек деген ашыкча туура эмес күтүүлөрдү күтүп алышат экен да. Өспүрүм курактагы балдар булар эмоционалдык, гормоналдык жактан өтө чыңалган абалда болушкандыктан, булар бала курактан чоң адамга өтүү убагы чоңоюу процессинде болгондуктан, булардын дагы өзүнүн жеке көйгөйү бар экендигин эч качан унутпашыбыз керек экен да. Мисалы үчүн, балага сиз мектептен келди дейли, мектептен келген учурда сиз бол келдиңби, тез үйлөрүңдү жыйнап кой. Андан сыртка чыгып мага жардам бер дей турган болсоңуз, бала айтканыңызды кылбай коет, тилиңизди албай коет да. Бул учурда биз эмне үчүн менин айтканымды укпай атасың, менин тилимди албай атасың, сен кандай нерсесиң деп дагы уруша кетебиз. Демек, ушул учурда биз эмне кылышыбыз керек экен? Баланы түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Бала чындыгында мектепте маанайы жок келгендир. Балким ооруп аткандыр. Же болбосо балким кандайдыр бир жоопсуз сүйүүгө кабылгандыр. Же болбосо бир жакшы эмес бал алып келип, маанайы жок болуп аткандыр. Экзамендери оор болуп, кыжалат болуп тынчсызданып аткандыр. Же болбосо кайсы бир классташы менен, досу менен мамилеге келише албай, уруша кеткендир. Же болбосо классташтарынын чөйрөсүндө мындай уят болуп калгандыр. Кандайдыр бир бала бизге айтпаган, айта албаган өзүнүн да жеке көйгөйү болушу мүмкүн да. Анткени өспүрүм курактагы балдардын дагы өзүнүн көйгөйлөрү көбүрөөк болот кичинекей балдарга караганда. Бирок ар бир курактагы баланын өзүнүн кичинекей көйгөйү дагы өзү үчүн чоң проблема да. Ошондуктан сенин балдардын проблемасын айта бересиң да, башым оорутпачы, эмне болуп калыптыр сенин проблемаң деген сыяктуу ойлордон дагы, түшүнүктөрдөн дагы, сөздөрдөн дагы өтө ыжаат болушубуз керек экен. Мисалы, эгерде бала чындыгында мектептен ошондой абалда келди, бирок бизге билдирбей эле, жакшынакай эле сүйлөп, кандайсыз апа деп бөлмөсүнө же болбосо мүйүгү кирип кете турган болсо, биздин айтканыбызды кылбай койсо, бөлмөсүнөн чыкпай кое турган болсо, артынан кирип уруш салып, чыр салуунун кажети жок. Мүмкүн болушунча балага кирип, бүгүнкү күнү кандай өткөндүгүн, аны эмне тынчсызданып аткандыгын сураганга аракет кылабыз. Эгер бала биз менен мамилеси жакшы болуп сүйлөшө ала турган болсо, сүйлөшкөн болсо, анын кайгысын, сезимдерин тең бөлүшөбүз. Бирок кайталап айтам, кайгысын, сезимдерин бөлүшүп аткан учурда эч качан баланы аябайбыз, жол да көрсөтпөйбүз, конкреттүү чечимдерди дагы бербейбиз. Мындай мамилебиз менен балдарды жертва, анан чечкинсиз өз көйгөйүн, өз проблемасын өзү чече албаган балага айлантып коет экенбиз. Жөн гана мен сени түшүнүп атам, мен сени аябагандай кайгырып турганыңды билип турам, бул нерседен сен өзүң чечим чыгарып чыгып кетериңе ишенем деп гана коюшубуз зарыл экен да. Эгерде бала биз менен сүйлөшүүнү дагы, баарлашууну да каалабай турган болсо, анда мен сени менен 2 сааттан кийин сүйлөшөм, же кечинде сүйлөшөбүз, же эртең сүйлөшөбүз деп кийинкиге калтырып койсоңуз болот. Бала, мисалы үчүн ошол кийинкиге калтырган убакта бала баары бир ошол настроениясы жок, өзүнүн баягындай негативный эмоциялар менен турган абалда эч качан сиз менен баарлаша албайт, сиздин айтканыңызды, тилиңизди айтканыңызды уга да албайт, уккан кезде дагы аны аткарууга күчү, энергиясы жок экендигин түшүнүшүбүз керек экен да. Кандай десем, бирок ошол эле учурда бала эмоциясы чыңалып турган учурда анын мээсинин логикалык бөлүгү жабылып калат. Башкача айтканда, ал акыл жүгүртүп, ой жүгүртүү мээсинин бөлүгү жабылып калат дагы. Эмоция чыңалган мезгилде менин бир гана эмоция бөлүгү гана ачык болот дагы. Кайрадан биз менен
чырлашууга, бакырып кеткенге, урушуп кеткенге себеп болуп калышы мүмкүн. Эмоция чыңалган учурда адамдын логика бөлүгү, ой жүгүртүү бөлүгү жабылып кала тургандыгын эске алышыбыз керек экен. Демек биз сүйлөшүүнү кечикке калтырганда баланын эмоциялары ордуна келет, бала өзүнүн кылган аракеттерин бир сыйра анализдеп алат, тынчтанып калат, анан биз менен сүйлөшө алат экен да. Эгерде мисалы үчүн эгерде мисалы кичинекей жаш балдар биздин тилибиз албай аткан болсо, кичинекей жаш балдар тилибиз албай аткан болсо, ошол эле учурда кандай десек, бир коркунучтуу нерсеге чыгып бийикке жыгылып кете турган нерсеге чыгып баратат, балага түш деп айтсак тилибизди укпай атат. Анда ошол эле замат баланы алып ошол жерден алып кететке алабыз. Алып мындай нерсе кылбай тургандыгын сразу эле түшүндүрөт экенбиз, кичинекей балагачы: балам, мындай нерсе кылганга болбойт, же болбосо колуң күйүп калат, же болбосо жыгылып түшөсүң деп балага себептерин конкреттүү түрдө түшүндүрүп берет экенбиз. Ал эми бир аз чоңоюп кичине эс тартып калган балага эмне кылабыз? Эс тартып чоңоюп калган баланы ошол кылып жаткан иши туура эмес болгон болсо колунан тартып алып келебиз дагы, башка жерге алып барып кучактап, ал бизге капа болуп аткан болот, сөзсүз таарынып аткан болот, бизге каяша кылып аткан болот, кучактап анын ачуусун басып алып, кичине эркелетип, жакшы сөзүбүздү айтып, мүмкүн болушунча таттууларыбыз болсо таттууларды берип, же болбосо бирге чай ичип отуруп, анан ошол баланын бир аз эмоциясы азайган мезгилде ошол нерсенин кылып жаткан нерсенин туура эместигин түшүндүрүшүбүз керек экен, бир аз чоңоюп калган бала болсочу. Ал эми өспүрүм бала болуп чоңоюп калган мезгилде, өспүрүм курактагы балдарга ошол бала тынчтанып калган учурда эмне кылат экенбиз? Балам, бул сенин кылганың туура эмес болуп калды. Эгерде сен өзүңдү менин ордума коюп көрчү, кандайдыр болот эле ушундай кылып атсаң. Эгер сен өзүң дагы апа болсоң же ата болсоң, сенин чоң эле балаң сенин тилиңди укпай жатса, туура эмес кылып атса, ката кылып атса, сен ошол учурда эмне кылмак элең? Бул нерсе сага жагат беле деп өзүбүздү баланын ордуна коюп көрүп, ошол баланын ордуна коюп көрүп, анан ошону кылган эместигин, ошол кылган эместигин акырын сөз менен түшүндүрүп, кандай чечим чыгарасың, ушул кылганың ката болуп калды, кел ушуну кайрадан бул катаң үстүнөн өзүң иштеп кайра буну жөнгө сал, же болбосо бул эми кайра мындай ишке барба, кылба деп баарын акырын көзүнө карап, мүмкүн болушунча колунан кармап уруксат бербесе, көзүнө карап, бала отурган болсо отурган абалда, турган болсо аны мындай кел отурайлык деп отургузуп алып, жай акырын сүйлөшүү менен айтсак болот экен. Жан өзүнчө сактап коеюн.